Кечке койбойт. Сууга түшүүгө кооптуу делген аймактардын баарына милиция атайын эскертүү тактачаларды иле баштады. Алдын алуу жана түшүндүрүү иштери алгач дарыя бойлой салынган эс алуу жайларда жүргүзүлдү. Аптапта сергүүнү каалагандардын баары дарыяны жээктей топтолушат. Айрыкча кооптуу экендигин эске албай же байкабаган балдар мындайда кырсыкка кабылган учурлар көп. Мындан улам милиция биринчилерден болуп жаш балдар менен иштөөнү баштады. Эгерде мындай кайтала берсеңиз, силер мугалимге чейин айтып турат. Туңарбы? Ошон үчүн мына жерде силерге кооптуу да бул жер. Мындан түбүндө эмне бар экенин билбейсиңер да силер. Таш болуп калышы мүмкүн, шише болуп калышы мүмкүн. Бутуңарды, колуңарды кесип кетиши мүмкүн. Туңарбы? Анан кээде мына суу көбөйүп кетиши мүмкүн, агызып кетиши мүмкүн. Ошондуктан эмне кылабыз? Бүгүндөн баштап түшпөйбүз, балдарым, Сүйлөштүкпү? Дарыянын чөмүлүүгө ыңгайлуу жерин таап, сергүүнү каалаган өспүрүм курактагы балдардын биринин дагы ата-энеси балдары менен иши жок. Буга далил дал ушул көпүрө түбүндөгү кооптуу аймакта чөмүлгөн балдар. Алардын айтымдарында ата-энелери аларды сууда жүргөнүнөн кабарсыз. Өзүм эле? Şu жерде жашайсыңбы? Буйгада жашайм. Жерге алыспы, жакынбы? Жакын эле. Жакын эле. Бияка ата-энең менен келбейсиңби? Өзүң эле келесиңби? Бир коркпойсуңбу өзүң? Жок. Күндө келип атасыңар? Кайсы убактарда келесиңер? Саат 2-3-төрдө келебиз. 2-3-төрдө күндө. Суулуу? Жок. Кимдер менен келесиң? Кача атамдар менен. Чоң агаларың мененби? Ооба. Ата-энең кошо келеби сен менен? Жок. Бияка келгениң билеби? Кайсы? Сууга түшүүдөгү коопсуздуктарды кырсыктын алдын алууга багытталган иш-чара Араван районундагы Араван суусун бойлой салынган эс алуу жайлар, көлмөчөлөр жана аймактагы ири суугат каналдарга илинет. Анткени дагы бир жума аралыгында сууга түшүүнү каалагандардын саны кескин түрдө көбөйөт. Мындан улам ар бир кооптуу делген аймактарга бирден участкалык милициялар тартылат. Алар сууга түшүү мезгили өткөнгө чейин күчөтүлгөн тартипте иш алып барышат. Аба температурасы жылыгана байланыштуу бүгүнкү балдарыбыз бардык суунун бойлоруна түшүп, бүгүн өзүңдөр да күбө болдуңуздар. Балдары сууга чөмүлүп ойноп жаткан учурларына. Азыр эми ата-энелерге дагы айтып келдик ушундай. Бөдө кырсыктардын алдын алуу, балдарды ушу сууга чөмүп кетүү кырсыктардын алдын алуу максатында жүргүзүлүп жатат. Бүгүн ошол бардык райондордун аймагында ушундай ишler жүрүп жатат. Айтсак, өткөн жылы сууга чөгүп каза болгондордун саны мурунку жылдарга салыштырмалуу өскөн. Ал эми быйыл статистикага кыскарган. Араванда өткөн жылы 3 факты катталса, быйыл жок. Ал эми Ош облус боюнча балдар арасында сууга чөгүп каза болуу фактысы каттала элек. Ош милициясы ата-энелерди өспүрүм курактагы балдарды көзөмөлгө алууга жана кырсыктын алдын алуу үчүн бирге иштөөгө чакырат. Айжаңыл Турду Маматова, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу.